Шарам. Амунаскины. Нимается. Баланы жалғыз қоя бербеңіз. Ақтөбеде қоқысынан жаш баланы уна тебелеп кетті. Бала ооруканага жеткирилди. Полиция окуяны каттоого алып, тергөө иштери жүрүп жатат деп билдирген милиция департаменти тилши басылмасына. Окуя шаардагы жашоочулар көп жүргөн райондордун биринде болгон. Учурда наристеге медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бишкекте жигитти сабаган автобустун айдоочусу кармалды. Окуя бүгүн 16 февралда 7 апрель жана Анкара көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Автобустун айдоочусу аялдамада жигитти сабап, окуя болгон жерден кетип калган. Жабырлануучу милицияга арыз жазып, тартип сакчылары автобустун айдоочусун кармашкан. 41 жаштагы жаран шектелип кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Саламатсыздарбы, Москвадагы мекенештер, сиздер документ жагынан кыйналып, регистрацияңыз базадан чыкпай жатса, биз сизге Абдуталип Байгени сунуштайбыз. Документтериңизди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, трудовой договор, ИНН, СНИЛС, Сахаровага карточка жана башка жумушка керектелүүчү документтерди бат жана таза ишеништүү жасап беребиз. Андыктан +7 916 044 66 24 WhatsApp связь номерине байланышып, документиңизди тактап таза бүтүрүп алыңыз. Москвада текшерүүлөр күчөп жатат, документтерге так болуңуздар, кызматыңыздарда Абдуталип. Адам ташыбай мал кайтар. Жүргүнчү ташыган айдоочуга мал кайтар деген жаран талкууда. Булак Туран Кежи. Ошту конфетка кылып койбойсуңарбы? Токторбаев кезектеги таңкы рейдке чыкты. Бүгүн 16 февралда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен бирге болгон кыдыруусу Атабаев жана Садырбаев көчөлөрүндө уланды. Бул туурасында медианын маалымат кызматы билдирди. Мэр шаар каралбай калгандыгын айтып, бир катар мыйзамсыз курулуштарды жеринде көрсөттү. Ош 2 борбор. Ошту курчактай карап, конфетка кылып койбойсуңарбы? Көчөлөрдү ачалы, тротуарларды салалы, арык жок, нөшөрлүү жамгырдан кийин сел акса кандай болот? Бузулгандан кийин баарын тазалап, көзөмөлдү күчөткүлө деди шаар башчысы. Ошондой эле айланасын тосуп алган шаар тургундарына нааразы болгон мэр жеринде тапшырмаларды берип, кайра 1 мартта текшерип келе тургандыгын эскертти.